Саламатсыңарбы балдар? Бүгін біз физика сабағының оптика бөлімінен тест тапшырабыз. Барыбыз даяр болсақ, тестті баштайбыз. Биринчи суроо. Эки сфералык бет менен чектелген тунук нерсе. А. Линза. Б. Фотоаппарат. В. Дүрбө. Г. Микроскоп. Экинчи суроо. Жарыктын табияты туурасында Ньютон сунуштаган гипотеза. А. Корпускула. Б. Атом. В. Молекула. Г. Жарык. Үчүнчү суроо. Жарыктын өсүмдүктөргө жасаган аракети. А. Атмосфера. Б. Фотосинтез. В. Фотосфера. Г. Литосфера. Кийинки суроо. Жарык бир чөйрөдөн экинчи чөйрөгө өткөндө эмне болот? А. Чагылат. Б. Жутулат. В. Сынат. Г. Өзгөрбөйт. Сүрөттөлүштү чоңойтулган формасын алууга негизделген курал. Микроскоп. Б. Барометр. В. Фотоаппарат. Г. Телескоп. Алтынчы суроо. Ак жарыктын жети түскө ажыроо кубулушу. А. Дифракция. Б. Дисперсия. В. Интерференция. Г. Диффузия. Кийинки суроо. Жарыкты чачыратуучу линзанын бир түрү. А. Иймек. Б. Томпок. В. Томпок жана иймек. Г. Туура жообу жок. 8-нчи суроо. Толкундардын тоскоолдуктарды айланып өтүшү. А. Дифракция. Б. Дисперсия. В. Дифракциялык торчо. Г. Термелүү. Кийинки суроо. Линзанын оптикалык күчү кандай бирдик менен ченелет? А. Ньютон. Б. Паскаль. В. Диоптрия. Г. Метр. Акыркы сурообуз. Энергиянын порция түрүндө жутулушун сунуштаган немец физиги. А. Максвелл. Б. Макс Планк. В. Галилей. Г. Герц. Мына ушул суроолорду даярданып, баарын окуп чыгып белгилейбиз. Бул суроолорду дагы мен Мультирок сайтынан тест түзүп жөнөтөм. Анын жоопторун тапшырасыңар. Мунун жоопторун кайрадан мен жыйынтыктап балыңарды коюп, бааңарды угузам. Саламатта калгыла балдар.